Саламатсыздарбы, урматтуу Сокол медиа сайтынын көрүүчүлөрү. Учурда дал ушул TikTok платформасынын Кыргызстандын аймагында жабылуусу тууралуу Бишкек шаарынын тургундарынан биргеликте сурамжылоо жүргүзмөкчүбүз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Кыргызстанда TikToктун жабылуусу тууралуу кандай ойдосуз? Эң туура ойдомун. Ар ким каалаган жок, ал жерге текшерүү жок, пресса жок, калптычында койгула атат, элдин башын туура жакка эмес бургула атат. TikTok туура эмес. Балдар ошону эле көрүп калышты го. Баягы кыска видеолор бар, как-то мындай туура эмес таасирин тийгизет го дейм. Чоңураак эжесизчи? Мен деле ошол ойго кошулам. Демек, TikToктун жабылуусун каалайсыз? Жабылуусуна мен кошулам. TikToктун жабылуусу бул негизги туура деп ойлойм. Мен өзүм TikTokко көрбөгөнүм эмес, себеби ал жакта азыркы өспүрүм балдардын баардык оюн бузуп аткан нерселер киргизип атат деп, баарын эле иргебей эле нерсенин баарын киргизип атат, чыгаргандардын баарынчы. Ал жакта өспүрүмдөрдүн оюн буза турган нерселер болуп жаткандыктан TikToктун жабылуусу мен туура деп ойлойм. Я думаю, что TikTok не надо закрывать, так как в ТикТоке есть и полезные там темы и так далее. Мы об этом не думаем. Закрыть их А надо. кто закрывает? Закрыть надо. Почему так думаете? Очень много разных негативных веществ дают. И воспитанием детей они злоупотребляют. Что мы будем смотреть в свободное время? TikToктун жабылуусу азыр жаштарга керек болуш керек TikTok. Анан өнүгүү баары керек го. Анан чети терс жактары да бар TikToктун, оң жактары да бар. Ой, это трэш. Я, короче, как только узнала, что TikTok закроют, я резко зашла и сидела там буквально 5 часов подряд. Каршымын мен. Жабылуусун эртерээк. Эртерээк жабылышын каалайсызбы ошондо? Жакшы эле болмок. Эмне үчүн? Эми ал көп нерсенин баарын эле жаштардын баарын олор болбос нерсе менен алек кылып атпайбы? Демек сиз ошол кошуласыз? Биз каршы элебиз да ошо. Жабылса эле депчи. Биз курактуу балдарга тоскоол болуп калдык го, себеби мисалы актерство жак, музыка жагы TikTokко бирдеме мындай чыгарса эле рекке кетип хит болуп атат. А бир чети туура эле азыр бүт эле баягы мындай терс жактарын көргөзүп, мисалы ак бала сыяктуулар да. Анан ошолорго жабылуусуна жакшы да, анан Ну пусть закроют. Ну не знаю, много времени уходит. Дети отвлекаются. У нас бабушка отвлекается, не спит. жакшы эле. Эмне үчүн? Анткени TikTokто жана окшогон бузук жаман сөздөр сүйлөп элдерди эме кылып атпайбы, жаштарды. Жаман жака бузуп, эмелерге чыгып, промойлорго чыгыпчы.